Assalamu alaikum жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, чарбакерлер, агалар, аталар, сиздер көптөн бери жана бизге Тез кабар каналына, Эл кабар каналдарына чалдыңыздар эле. Сүт багытындагы эчкилерди тартып, чагылдырып көрсөтүп бериңиздерчи деп. Бүгүн биз Оштогу 30 адырга Осмон айылына келдик. Атайын сиздерге сүт багытында сатка коюлган эчкилерди чагылдырып көрсөтүп беребиз. Андыктан Эл кабар каналын көрүп туруңуздар. Мен сиздерге мына бул экрандагы эчкилерди, улактарды, мына ушул тармактагы маалыматтарды берейин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз ага? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Эчкилердин потогу келиптир. Биз жакшы. Келди. Машалла. Мына улактардан баштай берели ага. Ооба, ушул улактардан баштайбыз. Кызматка чакырыпсыз, булар сатка коюлуптур. Ооба. Баары. Баардыгы. Кандай эчкилер болду? Жашы кандай? Теке бар экен. Текенин жашы кандай? Булар негизи Заненский деген эчкилер бар, сүт багытын эчкилер бар. Ошонун улактары 5 айлык, 6 айлык. 5 айлык, 6 айлык. Буну атайын текеге коштуңузбу? Муну кошконума уже 14 күн болду. Уже качты, жетөтөн качты. Ушу текеден. Мына карадан. Ооба. Бунуңуз дагы необычный окшойт, а? Ооба, булар баандай ургачылар негизи булардыкы 5, 6, 7 литргече сүт берет. Булардынча. Эгерде ушуга кошуп өзүм кызыгып коштум. Кандай болот экен деп. Ооба. Жакшы. 7 баш бул жерде. Бу жерде 7 баш улак, 6 айлык, 5 айлык. Демек, булар негизи 5 айда тууп берет. Ооба. Ошондо жазга чыгып, Куда кааласа улактарын алабыз. Куда кааласа. Машалла. Улактар туугандар ден соолугу кандай болуп калды ага булар? Ден соолуктары жакшы, жеиштери жакшы. Жеп ичиштери, мен протоколун кардымдарыны, аркы беркисин силерге чалдырып көрсөтөйүн туугандар. Улактарды көрүп атасыздар, уже кандай текеге коюлгандыгын деле байкадыңыздар. Ала бересиздер. Баасы канчадан болуп калды ага? Баасы булардыкы 13 миңден биз аз-маз коюп беребиз. 13 миңден улактар. Улактарды. Ошондо реально эсептеген болсок, ичинде баласы бар да турабы? Бар. 13 миңден туугандар кеми бар. Келе бересиздер. Кеми бар. Теке канча болуп калды ага? Теке 35 миң. Эгерде ала турган адам болсо, келип көрүп бааласак болот. Түшүп бересиз. Түшүп беребиз. Жашы кандай болуп калды бунун? Жашы 6 тиш. 6 тиш. Ушул турушунда теке пекеси менен кошуп алып кетем десе, сүйлөшөбүз. Анадан сүйлөшөбүз. Ооба. Болду. Улактарды көрдүңүздөр, текени көрдүңүздөр, кандай текеге коюлгандыгын дагы байкадыңыздар. Алсаңыздарчы туугандар, жазга эле чыгып алсаңыздар, мына улактардан дагын улактарды алып сүтүн ичесиздер. Чоңурактары барбы дагы? Чоңурактары бар. Эчкилер барбы дагы? Бар. Дагы бар, а? Ооба. Жүрүңүздөр туугандар. Улакты көрсөттүк сиздерге, алыстабай туруңуздар, тетиги жакта, негизги тарапка өтөбүз. Кызыгы ушул жакта, жүрүңүздөр. Улактардан чыктык туугандар, жүрүңүздөр эми. Калган бөлүктөргө өтөлү. Ага, бул жакта эмне болуп калды? Бул жакта текеси бар. Теке. Канча теке? Жашы кандай? Жашы 2 тиш, 2 теке бар. 2 теке. Бая Заненскийдин өзүнүн текеси экен да бул. Өздөрүнүн текелери. 2 тиш экен туугандар. Семиз аябай мунуңуз, эмне берип алгысыз муну? Булар ушу эчкилер жеген нерсени жейт. Жүрүңүз, киребиз ичкерге. Жа. Машалла, текени караңыздар. Бий экен бул, а? Бий. Эчкилерге караганда бир кыйла чоң болот экен. Ооба. Бул али дагы чоң болот. Бул али 2 тиш, жаш али. Оп. Аш, арак тутту. Бүт таталы сен экранга ач. Ден соолугу кандай ага? Ден соолугу сонун. Буларды атайын бөлүп койдуңузбу? Буларды бөлүп койдум. Тетиги жакка аралашпасын деп. Жок, булар просто беркит. Оякта да таке бар, ошо менен сүзүшө берет да. Ошого бөлүп койдум. Баасы канчадан болду булар? Булардын баасы бунуку 25 миң. Аз-маз коюп беребиз. 25 миң. Ооба. Кеми бар? Аз-маз коюп беребиз. Тетигиңизчи? Ол деле 2 тиш, ол просто арыгыраак болуп атат. Онун 20 миң баасы. 20 миң. Ал дагы Заненский. Ал дагы Заненский. Теке. Ооба. 2 тиш. Жакшы туугандар. Бунусу 20 миң кеми бар экен. Ал эми бул болсо 25 миң кеми бар. Экөөнү бир алып кетсе боло береби? Боло берет. Эгерде ала турган адам болсо. Ала турган адам болсо. Кошуп деле алып кете беребиз да. Эчки ала турган болсок, бирден текени алып кетсек. Ооба. Боло береби? Көбүрөөк алып кеткендер сөзсүз теке кошуп алып кетишет. Мынакей. Туугандар, текенин дагы түрүнөн аласыздар. Заненскийдин өзүнүн текеси бар экен, андан башка дагы породадагы текелер бар экен. Баасын уктуңуздар. Ага, жабасыз бешикти, качып кетпейби? Жабабыз. Тетиги жакта эчкилерди көрүп атасыздарбы? Жүрүңүздөр эми. Негизги тарапка өтөлү. Кызыгы ушул жакта, каймагы ушул жакта дегендейчи. Ага, жүрдүңүз. Бул жакта жана бооздору бар деп аттыңыз беле? Ооба. Ошо бооздору бар. Канча баш бооз бар? Качан келди негизи эле бул? Булардын келгенине жакын ара болду, келгенине. Аха. Булардын бардыгы бооз.
Мына алып тургандардын ба? Ооба. Чоң го буларыңыз, а? Булар чоң. Канча баш дедиңиз? Бул жерде общий негизи 28 баш бар. 28 баш. Жаштары кандай? Жана башка дегендей. Жаштары 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. 2 тиштен 6 тишке чейин экен. Иштери бир кыйла ылдыйга түшүп калыптыр го. Булар уже туюн эле деп калыптыр дагы. Булар уже 20 күн, 25 күн, 1 ай, 1,5 ай, 2 айда туушат, Кудай кааласа. Максимум кыштан чыкпайт экен да? Ооба. Сүттү жей берет экенбиз кыштында. Жей берет. Негизи эле Заненский сүттү канча литрден берет ага? Заненскийлер негизи өзү мына жаңы тууган убакта кышындасы көк жок да. Туура. Жөнөкөй эле беде жем берет, ошол малда 2 литрден сүт алат. 2 литр. Аха. Жазга мал көктө уже 3-4, 4,5 литр сүт алат. Охо, баякы эненин сүтүнө барабар деген ушул да эми эчкилер, а? Ооба. Сүт багытындагы. Сүт багатына. Булар эми жаш балдарга, ата-энелерге, энелерге, чоң аталарга бүт барына жакшы. Мына суу эле деп калыптыр, а? Булар бар. Жел барам. Качпайтам экен булар. Уже булар бооз да, булар азыр өзүнүн жанын кыйнагысы келбейт да качып. Теке жүрөбү арасында? Теке бар. Аныңыз эмне теке болуп калды? Бул дагы баягы кара тарткандай кара текеден. Ошонун кара башы. Кулагы чоңдон экен да бул. Кулагы чоңдон. Жашы кандай болду мунун? 4 тиш. 4 тиш. Ооба. Атайын коюп койдуңуз буяка бөлүп. Ооба. Негизи эле ага эчки тууганда канчадан туйт эле? 80% эгиз. 80% эгиз. Азыр ошондо сиздин бир эле эчкиңизди алсак, биз 3 баш эчки алып калабызбы? Эми 3 баш же 2 баш ошондой болуп калат да. Демек, эртең мына эчкиңиз тууса, сиз азыркы сенага сатпайсыз аны, туурабы? Жок, булар туугандан кийин уже 25-27ге уже көтөрүлүп кетет. Автоматически көтөрүлөт. Ооба. Охо. Момент алып калыш керек экен да. Туй элегинде. Ош. Боозунда алса өздөрүнө ham жакшы. Жакшы. Туугандар, угатасыздарбы? Теке 2 тиш экен, эчкилер 2 тиштен 6 тишке чейин экен, бүт бары боз экен. Мына сиздер экрандан көрүп турганчы. Романовский койлорубузчу? Булар да сатылат. Сатылабы? Ооба. Жашы кандай? Тетиги экөө боз окшойт. Наркы экөө боз. Олар 2 тиш. 2 тиш. Ооба. Бунусу козу болот, козу кочкор. Мына кочкорбу? Козу кочкор. Жакшы. Эчкилерди канчадан деп атасыз аке? Эчкилерди 20 миңден аз-маздан коюп беребиз. 20 миңден коюп бересиз. Боз. Боз бардыгына. Мен келип 5тен алам, же 10 алам, же бүт барын алам десечи. Сүйлөшүп беребиз. Жакшы эле коюп бересизби? Коюп беребиз. Түшүп бересиз. Ооба. Теке канча болуп калды аке? Теке 25. 25 миң теке. Жакыныраак келейин теке. Мынакей туугандар. Текени көрүп атасыздар. 25 миң кеми бар экен, эчкилер 20 миңден кеми бар экен. Кааласаңыздар жуп кылып алып кетесиздер. Бирден алып кетсек да боло береби? Боло берет. Эми негизи бай бир үйгө бир эчки дегендей. Ооба. Романовскийлер канчадан болуп калды? Романский койлор да 20 миңден аз-маздан коюп беребиз. 20 миңден кеми бар. Ооба. Кепилдик бересиз, ден соолугуна, жебишкендигине. Ден соолугуна, жебишине жакшы. Келе беребиз анда. Түз эле Ош Бишкек трассасынан туугандар. Оштогу 30 адырдан 2 жылдыздан 10 капталга Осмон айылына жүрөсүздөр. Мал сарайга келесиздер да ичине кирип, мына бул кааласаңыздар эчкилерди алыңыздар. 20 миңден кеми бар экен. Бирок 1-2 айдан кийин келсеңиздер 20 миңге таппайсыздар, ачык элечи. Эчкилерди. Кааласаңыздар тетиги жакта улактар бар экен, алар деле качыптыр. Алар деле жазга сиздерге улак берет, сүт берет дегендейчи. Алар 13 миңден экен. Кааласаңыздар улакты алыңыздар, кааласаңыздар эчкини алыңыздар. Албетте, көбүрөөк ала турган болсоңуздар, текелер дагы бар экен, текелерди дагы тандап, чөнтөгүңүздөргө чак кылып алып кетсеңиздер боло берет. Угатасыздарбы? Сиздерге чагылдырып көрсөттүк. Жалпы бизден суранып жаткан эжелер бар эле, апалар бар эле. Ошол базарга барганда сүт багытындагы эчкилерди тартып коюңуз, каерде сатылат экен депчи. Мына бул эчкилерди көрдүңүздөр. Тетигини көрүп атасыздарбы? Ичи түшүп эле калыптыр. Туйт Кудай кааласачы. 2022ге жетпейт. Биз кайттык. Экрандагы номерлерге чалыңыздар. Романовский койлор 20 миңден кеми бар. Текени айттык, эчкилерди айттык. Байланышып келип, баалашыңыздар, алыңыздар туугандар, сүтүнү ичиңиздер. Жазга чакта 4 литрден сүт дейт, ала бересиздер да. Амандыкта жолугушканча.